УКМК Бабановдун жазык иштери жабылды. Ал жардамга 100 миллион сом бөлөт. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулду. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Бул тууралуу 24-мартта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, буга чейин прокуратура жана тергөө органдары Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга карата козгогон жазык иштери токтотулду. Мындай чечимдин кабыл алынышына Өмүрбек Бабановдун жана анын туугандарынын мамлекетке да, ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болду. Ошону менен катар Өмүрбек Бабанов менен мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде 100 миллион сомду которуу тууралуу келишим кабыл алынды деп билдирди УКМК. Өмүрбек Бабанов 2019-жылдын 29-августунда финансы полициясына сурак берип чыккандан кийин УКМКда жана финансы полициясында ага каршы 8 иш тергелип жатканын айткан. Булак Азаттык. 1 жыл тынбай иштедим. Жапыкеев Фейсбуктан 2 айга өргүү алды. Финполдун мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев Фейсбуктан 2 айга өргүү алды. Бул тууралуу ал өзүнүн Фейсбук баракчасына жазды. Достор, мен башынан эле бийликке жуулунуп чуркаган эмесмин. Биздин максат шайлоону жокко чыгарыш керек эле. Ал болду. Сооронбай Жээнбековду кетириш керек эле, кетирдик. Мен колумдан келгенин жасадым. Эч качкан жокмун. Элди алдаган жокмун. Урматтуу эл журт, баарысы силердин колдооңор менен гана болду. Силерге рахмат. Мен дагы элден качкан жокмун. Кухня былтыр ушул айда башталган. 1 жыл ары бери тынбай чуркап, элди ойго төрүп, өзүм моралдык жана физикалык жактан чарчап калдым. 1 жыл тынбай иштедим. Фейсбуктан 1-2 айга отпуск сурайм. Нервти эс алдырайын, достор. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, деп жазган Жапыкеев. Булак Назар Ньюс KG. Путин коронавируска каршы вакцина сайдырды. Владимир Путин коронавируска каршы вакцина алды. Бул туурасында анын маалымат катчысына таянып РИА Новости жазды. Кремль өкүлү мамлекет башчысы өзүн жакшы сезип жаткандыгын, эртең ишке толук чыгарын айтты. Путин вакцина алуу туурасындагы пландарын мындан бир нече күн мурда билдирген эле. Анын администрациясы президент кайсы препаратты тандаганын так айткан эмес. Бирок ал Россия чыгарган 3 вакцинанын бири экендиги белгилүү болгон. Песков Кремль мамлекет башчынын эмдөөдөн өтүп жаткан видео жана сүрөтүн таратпай тургандыгын билдирди. Россия буга чейин Спутник В, Эпивак Корона жана Ковивак деп аталган 3 вакцина чыгарды. Булак Спутник KG. Жогорку сот Салянованын лицензия иши боюнча өкүмдү жокко чыгарды. Жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы баш прокурор Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Бул тууралуу Салянова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында, жогорку соттун чечимине ылайык иш эми Ленин райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Буга чейин Аида Салянованын адвокаттары жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылышкан. Дал ушул ишти башкы сот 23-мартта карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Булак Азаттык. Өзбекстанда 1-апрелден баштап массалык иш-чараларга чектөө киргизилет. Өзбекстанда коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын комиссиянын чечими менен 1-апрелден тарта үйлөнүү, үлпөт тойлоруна жана башка массалык маданий иш-чараларга бир катар чектөөлөр киргизилди. Ошондой эле карантиндик көзөмөл күчөтүлүүдө деп билдирет өзбек басылмалары. Тойлордо, үй бүлөлүк мааракелерде жана салтанаттарда келгендердин саны 100 адамдан ашпашы керек. Театр, кино жана концерттик программаларды уюштурууда. Спектакльдер болуп жаткан залдарда мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен көрүүчүлөрдүн санынын 50%-дан ашпашы керек. Мындан тышкары театр, кинотеатр жана концерттик программаларды уюштурууда. Карантиндик коопсуздук чараларынын сакталышын камсыз кылуу, атап айтканда көрүүчүлөрдүн температурасын, спектакльдер болуп жаткан жерлерге келген көрүүчүлөрдүн жана тейлөө кызматкерлеринин бет кап кийип жүрүүсүн текшерүү тапшырылган. Билдирүүдө уюштуруучулар спектакльдер болуп жаткан жерлерде карантиндик эрежелерди сактоого жооптуу экени баса белгиленет. Булак Кыргыз кабар.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев мындан 11 күн мурда ага генерал-майор наамы ыйгарылганын жарыялаган эле. Ал өзүнө бул жогорку наамды ыйгаруу тууралуу президенттин жарлыгы 4-мартта эле чыкканын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген болчу. Бирок андан бери дээрлик 20 күн өткөнүнө карабай бул маалымат расмий ырасталбай келет. Сереп медиа маалымат агенттиги президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнө кайрылып, Сыймык Жапыкеевке генерал-майор наамы ыйгарылып же ыйгарылбаганы тууралуу маалымат жоктугун билишти. Генерал-майор деген наам берилгени тууралуу мага эч кандай маалымат келген жок. Аны ким айтканын билбейм, өзү отуруп алып сүйлөй берет экен. Бизден өткөн жок. Мен ал наам кандай негизде берилерин жетекчиликтен сурап көрдүм эле. Кол башчы кимге кандай беришти өзү чечет экен. Бул тууралуу маалыматты ким билерин да билбейм, деди Галина Байтерек. Булак, Сереп Кейже. Кара Суу районунун акимдигине 74 киши талапкерлигин койду. Кыргызстандын Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун башчылыгына 74, Ноокат районунун акими кызмат ордуна 24 киши талапкер катары арыз тапшырды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу аяктап, Ош облусундагы район акимдерин тестирлөө жыйынтыкталгандан кийин Кара Суу жана Ноокат райондорунун акими кызматына талапкерлерди кайра баалоо башталат. Булак, Ош Перим Кейже. Өзбекстандык аял 3 кызы менен поезддин алдына секирди. 21 мартта Өзбекстандын Наваи облусунун Караманин районунда 31 жаштагы аял 3, 5 жана 8 жаштагы кыздар менен бирге поезддин алдына секирген. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Маалыматка ылайык, аял жана 5 жаштагы кызы башынан катуу жаракат алышкан. Аял алган жаракатынан улам ооруканада көз жумган, кыздар аман калды. 8 жаштагы кызы окуя учурунда энесинин колунан качып кетүүгө үлгүргөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак, Баракелде Кейже. Коронавирус илдетинен айыккан Мирбек Атабеков жубайы менен Түркияда дарыланууда. Ырчы Мирбек Атабеков жубайы Мээрим Төлөпберген менен биргеликте Түркиянын Стамбул шаарындагы клиникаларынын биринде көрүнүп жатышат. Бул тууралуу ырчынын жубайы соц тармактагы баракчасына жарыялаган. Маалым болгондой, жубайлар ден соолугун толук текшертүү үчүн Стамбулга кетишкен. Өзүңүздөр билгендей, биз бул клиникага ден соолугубузду толук текшерүүдөн өткөрүү үчүн ушуну менен экинчи жолу келип жатабыз. Бүгүндөн баштап анализдерди тапшырып баштайбыз, дейт ырчынын жубайы. Эске сала пандемия Кыргызстанда күчөп турган 2020-жылдын жай айында Мирбек Атабеков да коронавирус илдети менен ооруп катуу кыйналганын айткан. Кийинчерээк жубайы Мирбек Атабеков коронавирус илдетинин кесепетинен жөтөлдөн арыла албай жаткандыктан жер которуп, убактылуу Америкага кетишкенин кабарлаган. Булак, Аргумент Кейже.